Ааламдын ажайып кушу аталган павлин кушун короосунда баккан жарандарды кездештирүүгө болот. Павлин кушу сыймыктануунун жана сулуулук, түбөлүктүн символу. Көптөгөн өлкөлөрдө ал падышалардын кушу катары бааланат. Павлин кушунун мекени болгон Түштүк Азияда аны кастарлап, кадырлап турушат. Баткен шаарынын тургуну Батырбек Анаркулов бала кезинен канаттууларга жакын. Анын тилеги да канаттуулардын түрүн өз короосунда багуу болгон. Канаттууларды сүйгөн каарманыбыз 7 жылдан бери павлин кушун короосунда багып келет. Учурда каарманыбыздын короосунда 8 павлин кушу бар. Батырбек Анаркулов таңды павлин кушунун бии менен тосот. Анткени павлин кушу таң эрте бийлегенди жактырат. Канаттууларга, жаныбарларга жашымдан эле кызыкчумун. Анан бул канаттуулду алып келгениме, бул жаныбарды алып келгениме 6-7 жыл болуп калды. 6-7 жылдан бери баштап экөө эле. Азыркыдай бул 8 болуп калды, 8. Монтип куйругун ачканда анан эс аласың. Ошо эс алганын жетишет да бизге эс алганы. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле бул паша керемет кушу күн сайын таң эрте мына ушундай канатын жайып, үйдүн ээлерине жашоонун сулуулугун, кооздугун тартуулап берет. Негизи паша кушу 3 жашка чейин, 3 жылга чейин канат байлабайт экен, 3 жылдан кийин мына ушундай канаттарын жайып, сулуулукту тартуулап берет. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле канатын жайганда мына ушундай күн сайын байкы айланып турат экен, анан канатынын узундугу 2 метрге чейин жетет. Ашеби тугум туат. Жылына 5-6 штуктан туат да тукумдар. Каарманыбыздын айтымына караганда павлиндер бул жердин климатына көнүп калган. Павлин кушу да тооктор сыяктуу эле жумуртка басып чыгарат. Бирок өсүү темпи тоокко салыштырмалуу 1-2 айга кечирээк. Үй канаттуулары жеген жем, чөптөр менен багылат. Жумурткасын да жегенге болот. Булар ургачылар ошолго тукум коёттор, тукумду ошол эле коёттор. Себеби жерде болсо жарып салаттыр да бири-бири менен кызган. Булар жапайы жаныбарлар да. Ошон үчүн мастектен башкасы кирбейт. Ургачылардан башкалары кирбейт. Өздөрү эле уже үй катары билип калган экен. Ошонун ичинде ачаттар да. Чөжөлөрдү ачат. Жана тооктай эле күрк болуп ачат. Чоң ушул бардыгынын энеси ошол. Өтө жакшы карайт да. Балдарын жашырып, сыртка чыгарсаң, вообще адамга жакындатпай алып качып. Жапайы жаныбар, эми бул эми үйрөндү да, акырын 5-6 жыл болду. Эми умтуп адамдарга эми үйрөнүп калды. Буга чейин дан берсең дагы качып. Биз павлин деп көнүп калган канаттуунун кыргызча аты тооз. Тооз тоок сымалдар, анын ичинде кыргоолдор түркүмүнө кирет. Аларды үй канаттуулары катарында кармоо Индияда башталган. Тооздун канат куйруктары үйдүн жасалгаларына колдонулган. Байлар тоозторду хан сарайларынын көркүн ачуу үчүн кармашчу. Салмагы орточо эсеп менен алганда 4 килограмм болот. Куйрук талдарындагы канаттарынын узундугу 100-122 сантиметрге жетет. Батырбек Анаркуловдун короосу таң эрте аппак көгүчкөндөргө толот. Анткени Батыр аганын эрте мененки жумушу көгүчкөндөргө жем чачуудан башталат. Көгүчкөндөр каарманыбыздын короосундагы тооктор менен бирге жем талашып, короону канаттуулардын үнү каптайт. Жем чачкан учурда көгүчкөндөр үй ээсине эркелеп, каарманыбыздын колуна чыгып, кээ бирлери бийлеп да беришет. Баштап көгүчкөндөрдү Бишкектен алып келген. 3 параны алып келген да. Азыр 3-4 жыл, 5-6 жылдан бери көйгөнү, улам көйгөнү досу жарлар, тааныштар келет экен. Сат дегенге сатамын. Анан көңүл жакындарга подарка кылып, белек кылып берем. Өз окуп жүргөнүмдө көгүчкөн багат элем. Мындай павлин эмес. Жөн простой көгүчкөндөрдү багат элем. Кийин павлиндер чыккандан кийин ушундайларга кызыгып, азыр жалаң ак кылып өзү необычный кылдым да, ушундай өзү актан өтө сулуу да бул. Азыр эми бизде эрте менен турсаң, чакырсаң келер, колуңдан дан жейт, эркелейттер. Эс аласың да, мындайча айтканда. Канаттуулардын жардамында жашоосун түркүн түскө боёгон Батыр ага көгүчкөндөрдү карап отуруп өзүнчө ырахат алат. Бардык нерсени унутуп, көңүлдүн баарын көгүчкөндөргө бурат. Жумуштагы чарчоосун унуткарып, алдыга карай умтулуусуна да дал ушул көгүчкөндөр түрткү берет.
Мынакей урматтуу теле көрүүчүлөр, мен дагы үйдүн ээси Баатыр агадай болуп, колума көңүскөн конуп, бирок ийгиликтүү болбой калды. Чындыгында эс алуу ушунчалык рахат тартуулайт экен. Жашоодогу баягы күнүмдүк жашоодогу кайгы капа же болбосо оорчулукту унуп карат экенсиң. Бардыгы оюңдун баары мына ушул көгүчкөндөрдө калат. Азиз атасынын жардамчысы. Алда атасынын жолун жолдоп, канаттууларга жакын. Атасы үйдө жок болгон учурда канаттууларга көз салып, аларга жемин берүү Азиздин милдети. Каарманыбыз көгүчкөндөргө арнап атайын үй курганда да атасына жардам берген. Анткени канаттууларга аяр мамиле жасоо керек. Көгүчкөндөргө канчалык жакшы мамиле жасасаң, ал короодон эч качан кетпейт дейт. Мага бардығынан павлиндер жагат да. Алар куйругун ачып, коозданып турат. Көгүчкөндөргө жемдер чачып турабыз, өздөрү келип конуп жеп тура беришет. Павлиндерге чөп, жем берип кое беребиз. Ар бир жаран эс алууну өздөштүрө билиш керек. Бүгүнкү биздин каарманыбыздагы үй бүлө мүчөлөрүнө эс алуунун жакшы шартын жаратып берген деп айтсак болот. Бул тапчандын үстү жагын караганда арчанын элесин берсе, бул асты жагындагы болсо биздин Баткен жергесинин гүлү болгон айгүл гүлүнүн элесин чагылдырып турат. Ошондой эле бул тапчанга келип отурганда сөзсүз түрдө бул жерден мына ушундай жамгыр жаайт экен. Анан жамгырдын коштоосунда короодогу канаттуулардын үнүн угуп эс алганга эмне жетсин. Баатыр Анаркуловдун короосунан бир нече канаттуулардын түрүн кезиктирүүгө болот. Бөдөнө, кекилик, цицарка, цикол жана башкалар. Демек, каарманыбыздын короосу түркүн канаттуулардын сайраган үнүнө бай. Канаттуулардын зоопаркы десек болчудай. Каарманыбыз тайган иттерин да кармайт. Балдарына канаттууларга жана жаныбарларга аяр мамиле жасоого үйрөтүүнү максат кылат.